Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман бир туугандар. Кече жакында 6 август түнү Боз Териде, мындайча айтканда Ысык көлдө болгон жагдай, же болбосо Ысык көлдөгү көрүнүш бул баардык кыргыз элинин жүрөгүн канатып өтү деп ойлойм. 23 жаштагы жапжаш кырчындай өмүр кыйылып кетти. Ата-энесине, бир туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Аллахым сиздерге сабыр берсин. Бул дүйнөдөн көз аткан инибиздин жаны жаннаттан болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым. Албетте, жамандык, жакшылык, пайда, зыян баардык нерсе Аллах Тааланын каалоосу менен болот. Качан инсан бактылуу жашайт, качан инсан тынчтыкта жашайт, качан инсан биримдикте жашайт, качан инсан ынтымакта жашайт, ошондо бактылуу болот. Ынтымак, биримдик, тынчтык бул ислам дининде гана. Келечектеги уулдарыбызды, келечектеги кыздарыбызды диндин, ислам дининин түпкү нускасы менен тарбиялай турган болсок, мындай көрүнүштөрдөн алыс болобуз, урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүнкү күндө динден алыстаган сайын, Аллах Тааланын назарынан куру калган сайын, ушундай апааттар, ушундай балелер боло берет. Урматтуу мусулман бир туугандарым, эсибиз барда этегибизди жыйып, келечек муунга туура талим тарбия берип, аларды болочокто келчү кырсыктардан сактанууга чакырышыбыз керек. Анткени исламдан баш тарткан, исламды жашоосуна алып келбеген адамдар, алар эч качан ийгиликке жеткен эмес. Алар эч качан бактылуулук тапкан эмес. Ошондуктан ар бир адам, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир үммөтү бул ислам дини менен жашаганга милдеттүү. Бул дин бир гана арабтардык эмес. Бир гана ошол араб жарым аралында жашаган аймактагы адамдардык эмес. Бул ислам дини жалпы адамзатка түшүрүлгөн дин. Ал эми ислам диндин түпкү нускасын туура жана так пайдаланып, ошону өзүнүн жашоосуна алып келген инсандар бүгүнкү күндө бактылуу жашап жатат. Биз кырсыктан, баледен сак болуштугубуз үчүн албетте Аллах Тааланын назарынан кур калбаш керек. Ал эми Аллах Тааланын назары мына биз айтып жаткан, биз сунуштап жаткан ислам дининде. Ислам дининин ичинде ата-эненин кандай укугу бар? Балдарга кандай талим тарбия берүү керек? Балдарды кайсыл багытта чоңойтуу керек? Мына ушунун баардыгы баяндалган. Бул дин адамга машакат үчүн түшүрүлгөн эмес. Бул дин адамзатын бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугу үчүн жиберилген. Адамзат ушул динди карманып, бул дүйнө жана акыреттин бактылуулугун тапсын деп жиберилген. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, урматтуу мусулман элим, дин менен жашаганга аракет кылалы. Ал эми көз өтүп кеткен инибиздин бир туугандарына дагы да терең кайгыруу менен көңүл айтамын. Аллахым сабыр берсин. Көз өтүп кеткен инибиздин жанын жаннаттан кылсын. Аллах Таалам өзү ырайымына карасын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.